Садар Жапаров Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ийни кабыл алды. Жаңы стадион үчүн Орок айылынан 21 гектарга жакын жер бөлүндү. Бишкекте кампалардын бири күйүп кетти. Саламатсыздарбы, сиз көрүп жаткан Бизондун айтмакчы программасы. Президент Садар Жапаров бүгүн 30 июлда Кытайдын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү, тышкы иштер министри Ван Ийни кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Добро пожаловать в Кыргызскую республику. Рад приветствовать вас на гостеприимной кыргызской земле. В ходе встречи с господином председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем мы обсудили широкий круг вопросов, сверили позиции по ключевым вопросам и определили конкретные приоритеты по важным сферам двустороннего сотрудничества. Расмий маалыматка караганда жолугушууда ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү, глобалдык жана чөлкөмдөгү коопсуздукту камсыздоо боюнча пикир алмашуу болду. Жапаров жолугушууда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашырууну маселесин көңүл бурду. Кытай адистеринин Кыргызстанга келип, жерлерде изилдөө иштерин баштаганына ыраазычылык билдирди. Жол боюнча тиешелүү документке сентябрда Самаркандта өтүүчү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде кол коюуну сунуштады жана Кытай лидери Си Цзиньпинди Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан долбоорун ишке ашыруу маселесине токтолуп, Бейжин 3 тараптын катышуусунда техникалык, экономикалык негиздеме жүргүзүүгө макул болгондугун белгиледи. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Орок айыл аймагында 21 гектарга жакын аянттагы жер тилкесин дене тарбия, ден соолукту чыңдоо комплексин куруу үчүн айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан өнөр жайынын, транспорттук, байланыштык жана энергетиканын жерлери категориясына которулду. Мындай чечим министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында кабыл алынганын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык Чүй облусунун Сокулук районунун мамлекеттик администрациясына жерди эсепке алуу документтерине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү, жерди максаттуу багыты боюнча пайдалануу тапшырмасы берилди. Буга чейин жаңы стадион 23 000 көрүүчүгө ылайык курулары айтылган эле. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Бишкектин Мурманск жана Садыгалиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан кампада 30 июлда түнкү саат 3-төн өткөндө өрт чыкты. Өрттүн аянты чоң болгондуктан жерине өрт өчүрүүчү 7 бөлүм, тез жардам кызматы, жашоодандыруу муниципалдык ишканасынан 2 суу ташуучу автоунаа тартылып, өрт таңкы 7-де өчүрүлүп чектөөгө алынды. Өрт чалган кампа тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги толугураак маалымат берген жок. Бактыга жараша жабыркагандар болгон эмес. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактардагы баракчалардан көрө аласыздар.